Жаңы жыл келе жатат, эшик ачып, ааламга түгөнбөгөн бакыт чачып, адамдардын кулунак тартып, көңүлдөрү каалашат бири-бирине бакыт чачып. Ушул күндөрү ар бир үйдө дүйүм дастаркон жайылып, жүзүндөгү жылмаюу менен бири-бирине белектерди тартуулап, көңүлдөрдү тазартып, аруу тилектерди орундаткан жакшылыктын жарчысы болгон жаңы жыл да кирип келди. Урматтуу калай калк, амансыздарбы аталар, апалар, достор, жалпы эле УТРК Баткен телеканалынын көрөрмандары. Назарыңыздарда Көгүлтүр от 2024 теледолбоору. Майрамдык чыгарылышыбыздын бүгүнкү көрсөтүүсүндө Лейлек районунун жетекчилери, районду алдыга сүйрөгөн мыктылар жана албетте маданият кызматкерлери. Алдыдагы мүнөттөрдө биз илегили кушу байырлаган Лейлек районунда 2023 жыл ичинде аткарылган жумуштар, ийгиликтер, дегеле келерки жылга коюлган пландар тууралуу кеп кылабыз. Ардактуу достор, анда эмесе биз программабызды жакшы маанай менен баштап алуу үчүн музыкалык чыгармага кезек берели. Лейлек райондук маданият бөлүмүнүн кызматкери, маданият өнөрпозу Дилфуза Дадабаева келгиле сыйлашалы чыгармасы менен биздин программабызды баштап бермекчи. Дилфуза айымга ыраазычылык билдирип, биз майрамдык программабызды алга карай улантабыз. Урматтуу коноктор, бүгүн бизде майрам, бүгүн бизде майрамдык чыгарылыш, ошондуктан баарыңыздардын майрамдык маанайда отурушуңуздарды суранып өтүнүп кетет элем. Мүмкүн болсо ырдап, коштоп, бийлеп отуралы, кенен отуралы дегендей. Анткени жаңы жыл эмеспи? Маалымат иретинде айта кетейин, Лейлек району бул Борбордун эң алыскы аймагында жайгашкан район. Бишкек шаарынан 1135
5 чакырым, ал эми Баткен шаарынан 135 чакырым алыстыкта орун алган. Калкынын саны болжол менен 150 миңден, ал эми облус аймагынын бул 27,4%-ын түзөт. Мына ушундай өлкөнүн эң алыскы аймагында мына жакында эле ушул жылдын август айында жетекчи болуп, райондун акими болуп дайындалган биздин бүгүнкү программабыздын сыйлуу конугу Осмонбеков Канымет Бейзакович. Саламатсызбы? Бүгүнкү студиябызга кош келиптесиз. Жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Алгач мен сизден жеке сурагым келип турат, Канымет Бейзакович. Ушул өлкөнүн эң алыскы аймагына бул жетекчи болуп келүү сиз үчүн бул жоопкерчилик болду же сыймык болду? Деги эле кандай кабыл алдыңыз ушул жака жетекчи болуп дайынданышыңызды билгениңизде? Рахмат. Эми чынын айтканда бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин жетекчилигинин саясаты кадрларды ротациялоо жолу менен түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө бир органдан дагы башка бир органга ротациялоо жолдору болот. Бул дагы өзүнүн бул 2 жылдан ашып калды. Бул өзүнүн бүгүнкү күндө жетекчиликтин саясатын түз жолдо, туура жолдо экенин өзү айдын эле көрсөтүп атат да. Анан ошол катары эле мен дагы ушундай алыскы районго жетекчи болуп жөнөтүп атканда бир нече ойлонуулар менен эң негизгиси мен сыймыктануу менен кабыл алдым. Себеби дегенде бүгүнкү күндө Куш ысымдуу Лейлек району деген биздин республикадагы мамлекетибиздеги Баткен областындагы эң мындай жоопкерчиликтүү район деп эсептейм. Себеби дегенде акыркы жылдары болуп өткөн окуялардан анын үстүнө эң өзүңүз белгилеп кеткендей эң алыскы район болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз да дайыма айтып жүрөт, Кыргызстан Баткенден башталат деп. Анан мен ушул жерге келип алып азыр түшүнүп атам, Баткен болсо Лейлек районунан башталат экен. Сиз өзүңүз айткандай баягы бүгүнкү теле берүү бул жаңы жылдык майрамдык болгондон кийин мен ушул жерден дагы сиздин айткан сөзүңүзгө кошулуп баягы тамаша иретин айтып коет элем. Ошондуктан Кыргызстан Лейлектен башталат деген сөзгө тыянак чыгарсак болот экен да. Анан ушундай жооптуу кызматка мени жиберип атканда биринде сыймыктануу менен кабыл алып, анан экинчи да жагы бар, бул жакка келип атканда өтө жоопкерчиликтүү. Себеби дегенде Лейлек районунан не бир мыкты инсандар чыккан, не бир иштер жасалган, ошонун бирөөсүн айтпай койсок болбойт. Биздин кыргыз тарыхында кыргыз мамлекетинин басып өткөн изинде Исхак Разаков деген улуу инсандын кинди кан тамган, ошол жерден түптөнүп ааламга жол айылдан башталат дегенде ушул жактан чыккан улуу инсандын кинди кан тамган жерге жетекчи болуп келиш дагы өтө жоопкерчиликтүү. Мен ушулардын баарын туюп, эли дагы, жери дагы бүгүнкү күндө сыймыктануу менен, мындай мактануу менен кабыл ала тургандай жер. Ушул жерге келип, биринчиден мен эл менен жолукканда да айтып жүрөм, бүгүн да кайталап койсом ашык болбосуздур. Мен тагдырыма ушул жака буйруп жетекчи болуп келгениме миңдерде ыраазычылыктарды айтам. Анан берилген ишеничти дагы, берилген жоопкерчиликти дагы четте калтырбай, канча буйруса дагы ушул жерге эл үчүн, жер үчүн, Куш ысымдуу Лейлек жери үчүн болгон билимимди, тажрыйбамды жумшап, ишеничтерди актаганга аракет кылабыз. Жакшы ниетиңиз бар экен, биз ийгилик каалайлы. Ал эми азыр дагы сурагым келип турат. Мына 2023 жылды жыйынтыктап жатабыз. Эми мына ушул жыл ушул Куш ысымдуу Лейлек району үчүн жалпылап айтканда кандай жылдардан болду? Бул сурооңуз эң туура суроо. Эң биринчиден Лейлек жери үчүн, жалпы эле кыргызстандыктар үчүн бул жыл жакшы жыл болду деп айтсам мен жаңылбайм. Себеби дегенде дагы эле кайталап коюу керек, акыркы жылдарда болуп аткан окуялар баягы салыштырмалуу негизде алынат.
ошолордун баардыгы болбой 23-жыл эң биринчи биздин чек арабыздын тынч, элибиздин бейкуттукта болгондун өзү Лейлек эл үчүн, кыргыз жери үчүн өтө жакшы жыл болду деп айтып койсок болот. Ал эми калган социалдык, экономикалык көрсөткүчтөр боюнча маданий тармагынан башка жактарын алып караганда дагы Лейлек району мындай жакшы жылды жыйынтыктап атат деп мен айтып коет элем. Эң бирок акыркы жылдагы болгон окуялар дагы өзүнүн баягы изин калтырып, таасирин берип да жатат. Буну да моюнга алыш керек. Себеби дегенде ошол убакта мал жандыктарыбыздын башы азайып кетип, элдерибиз коркуу сезими менен тышкы, ички миграцияларыбыздын саны көбөйүп кеткен. Ушунун баардыгы биздин Лейлек районунун социалдык, экономикалык көрсөткүчтөрүнө бир аз таасирин тийгизип атат. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө биздин көрсөткүчтөрдүн баардыгы жакшы көрсөткүчтөр менен жыйынтыкталып атат. Мамлекетибизде болуп аткан бунун баардыгы өлкө башчыбыз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин Баткен элин, ошонун Баткендин ичинде Лейлек элине, Лейлек жерине көрсөтүп аткан камкордугу дагы өтө чоң. Себеби дегенде мынакей бизге Баткен областынын өзгөчө статусу бар аймак катары бөлүнгөн акча каражатты ошонун ичинде биздин Лейлек районуна да берилип атат. Ошонун ичинде бизде быйылкы жылы 10 проектибиз ишке ашып, 10 долбоорубуз. Ушунун баардыгы бизге өтө жардам берди. Бир жыл ичинде эле? Бир жыл ичинде ошолордун баардыгы мынакей ишке берилип, Кудай буйруса, бул дагы айыл өкмөттөргө, башка тармактарга бүт баардыгын жардамдарын берип атат. Андан тышкары райондун ичиндеги райондун өнүктүрүү фондунан берилген жардамдар көп биздин Лейлек районунун алдыга жылдырып атат. Кудай буйруса, мен жана өзүңүз суроо берип кеткенде эмне өзгөчөлүктөр бар экенин мен ушул жерге келип сездим. Лейлек районунда баягы ичүүчү суу, сууга суу маселелери өтө мындай көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелинет экен да. Биз Кыргызстандын түп бурчун баардыгын кыдырып жүрөбүз. Баардык жерде өткөндө жакында эле болгон курултайда дагы президентибиз да баса белгилеп кетти. Берилген суроолордун көпчүлүгү жерге, сууга байланышкан суроолор экен деп. Ошонун ичинде Кыргызстандын баардыгында эле ушундай көйгөйлөр бар болгону менен ошо Лейлек районунда бул көйгөйлөр өтө өзгөчөрөөк экен. Анан ошол маселелерди фонддун ошол бизге берилип аткан акча каражаттарын эсебинен сууга суубузду дагы, таза суубузду дагы чечкенге аракет кылып иштерди алып барып атабыз. Андан тышкары президентибиз туруп калган мектептерди жандандыруу боюнча баягы бир башталып калып бүтүрбөй калган мектептерди ишке берүү боюнча республика боюнча, мамлекетибиз боюнча 100 мектепти ачабыз деген. Ошол 100 мектептин 3 мектеби биздин районубузда болгону бул өтө дагы биз үчүн сыймык. Бүгүнкү күндө мектебибиз 3 мектебибиздин толугу менен бүтүп, аяктап, Кудай буйруса, жаңы жылдан кийин окуучуларды өзүнүн ичине кабыл алып балдарыбыз жакшынакай мектепте. Андан тышкары капиталдык ремонттор болуп атат. Башка тармактарды эми айта берсе өтө көп. Баардык тармактар бүгүнкү күндө ушул мамлекетибизде болуп аткан жаңылануу, биздин Лейлек районунда да жаңылануу, бир дагы мамлекетибиздин министрлер кабинетинин жасап аткан жумуштары бир дагы тармакка тийбей калган жер жок. Тармактардын бүт баардыгында өзгөрүүлөр болуп атат. Буну биз сыймыктануу менен айтып койсок болот. Алдыга койгон пландар дагы будан да көп болот. Ооба, буюрса биз алдыдагы мүнөттөрдө келерки пландар боюнча дагы сөз кылабыз. Ал эми болсо программабызды алга карай уланталы. Бүгүнкү күндө салык бул өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө негизги себеп болгон тармактардын бири. Негизи ушул күрөө тамыры катары, өлкөнүн күрөө тамыры катары дагы бир кызмат кылып жаткан тармак деп да айтсак болот. Азыр мына ушул бүгүнкү биздин программабызга келип отурган коноктордун бири мамлекеттик салык кызматы
кызматынын Лейлек райондук башкармалыгынын башчысы Курбанбаев Нурлан Абдибакирович келип отурат. Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Сизден сурагым келип турат. Мына ушул быйыл өзгөчө салык темасы бир эң популярдуу темалардын бири болду деп айтсак болот. Мына ушул салыктын, сиздер топтогон салыктын негизинде өлкөдөгү ушул маяналар көтөрүлүп, пенсия, жөлөк пулдарга кошулуп жатат деп айтылып жатат. Лейлек районунда ушул салык топтоо канча пайызга аткарылды? Саламатсыздарбы? Өзүңүз айтып барыңыздарды келе жаткан жаңы жыл менен дагы бир жолу куттуктап коеюн. Сиз айткандай, туура быйылкы жыл салык системасында көп өзгөрүүлөр болду. Бүт баарын электризация, систематизация кылып атабыз. Ошонун эсебинен Кыргызстан боюнча салык төлөө өтө эле чоң темп рост менен берип атат. Мисалы салыштырып эле кетсек, 2019 жылы ноябрь айына эле салыштырсак, 2009 жылы 1 миллиард 900 миллион жыйылган болсо, быйылкы жылы 20 миллиард бүтүн 20,200 миллион болуп атат. Мынча айтканда 20 эсе өсүп атат. Bunun bari, azır elden aң сезимине да биз салык системасы киргизип атабыз. Бүт барын фискалдаштыруу, бүт ачка, теневой экономиканы ачка чыгаруу боюнча иш жүргүзүлүп атат. Муну өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Электрондук шот фактура, электрон товардык накладной, ошолордун негизинде ачка чыгып, мына Кыргыз Республикасынын АЖОсунун тарабынан 8 миллионго чейинки товар оборот жүгүрткөн ишканаларды бүт салыктан бошотуп атат. Биз Лейлек районун алганда где-то bir 90% ошо 8 миллионго чейинки оборотто болуп, жеңилдиктер берилип атат. Бирок ошо берилгендин баары максаты ошо ачка чыгаруу, ошо бошотулган элдер чек басуу керек болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, Лейлек салык кызматы тарабынан жүргүзүлүп аткан чек талап байгоо тубал лотереясы жүргүзүлүп атат. 6 айдын жыйынтыгы боюнча лотереяда Лейлек району боюнча 10 адам, бирөөсү планшет, 9 адам iPhone 14 утуп алды. 10 айдын ичинде? 6 айдын жыйынтыгы менен. Азыр мына жылдын аягы менен дагы салык кызматы тарабынан 10 батер, 20 электромобиль, 1000 iPhone телефондар, смартфондар, 100га жакын жанагы Тайсонда аялдарга керектүү чачкыргыч фендер ойнотулуп атат. Ушунун баары кызыктыруучу стимулдаштыруулар болуп атат. Негизинен айтып кеткенде, Лейлек району боюнча салык топтоо баары жакшы болуп атат. Быйылкы жылга 340 миллион салык топтоп 100%га чыкканга аракет кылып атат. Урушпай эле жакшы топтоп атасыздар. Ишкерлерге түшүнүштөрү толук жүргүзүлдү, баары түшүнүк менен мамлекеттик колдоп берип атат. Негизи кандай көңүлдөр болуп жатат салык топтоодо? Ошол түшүнбөстүктөр болуп жатабы? Бар, элге түшүнбөстүктөр болуп атат. Биз ар бир салык төлөөчүлөр менен бирге иштешип атабыз. Негизинен Лейлек районунда андай деле көйгөй жок. Демек, жана сиз айткан ошол чек талап кылып байге утуп ал лотереясына катышкандар, жеңгендер көп болсо, активдүүлүк жакшы болуп аткан турбайбы? Сиздер үймө кыдырып атасыздар, кантип түшүндүрүп атасыздар бул боюнча? Түшүнүк, газетадан болуп атат. Базарларда мына акыркы эле 2 жуманын ичинде акимибиз менен бүт базарларга кыдырып чыктык. Ар бири менен түшүнүү иштери жүргүзүлүп атты. Ошолордун баарын негизинде салык чекке эл жакшы туура кабыл алып, мына баары катышып, мына жеңүүчүлөр деле ошонун эсебинен болуп атат деп ойлойм. Сонун экен, ушундай эле боло берсин, ушундай эле өнүгүүлөр боло берсин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алга карай улантабыз. Анда эмесе дагы деле болсо ушул биздин бүгүнкү майрамдык чыгарылыш болгондон кийин музыка менен коштолушу керек. Өр кезегини биз ошол Лейлек райондук маданият бөлүмүнүн дагы бир кызматкери, Лейлектин таланттуу инсаны Кубанычбек Ниматов агабызга кезек берели. Күтмөкмүн деген чыгармасын сиздерге тартуулап берет. Келиңиз агай. Микрофонду алып берип турайын. Бул жагыңыз койтулайын. Мен ырдап берип турайын. Hey,
бүгүнкү программабызды шаңга бөлүп берген агайыбыз Кубанычбек ага чоң ыраазычылык билдирели. Ал биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Өзүңүздөр билгендей, мына соңку жылдары өлкөдө электр энергиясын камсыздоо боюнча бир катар тартыштык жаралып жаткандыгы бул баарыбызга маалым, жашыруун эмес. Ошондуктан бүгүнкү биздин студиябыздын коногу болуп жаткан Лейлек райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси Осмонов Таалайбек Бабакулович келип отурат. Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Саламатчылык, рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына электр энергиясына болгон тартыштык көпчүлүгүбүздүн бир аз көңүлүбүздү оорутуп келатат. Эми албетте бул ушул калктын санынын өскөндүгү менен байланыштырып, жана ушул электр жарыгын колдонуучулар, жана ошол менен колдоно турган техникалардын көбөйүп жаткандыгы менен байланыштырып келет адистер. Мына ушундай кырдаалда Лейлек, ушул электр тармактар ишканасы Лейлек районунун элин бир үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылууда кандай иштер аткарылып жатат? 2023-жыл бул жаатта сиздерде көйгөйлөр болгон жокпу? Келиңиз. Рахмат. Биз райондук электр тармактар ишканасы өзүңүздөргө маалым болгондой, Лейлек районунда 9 ай өкмөт жана бир шаар башкармалыгы бар. Микрофон жакыныраак алып сүйлөңүз. Районубуздун халкы бизде Лейлек районунун электр тармактарында 26 000 абонент болуп катталган. Бул абоненттер экиге бөлүнөт. Калк абоненттери жана калк эмес абоненттер болуп. Эми биздин биринчиден милдетибиз, бирден бир милдетибиз, кандай гана өзүңүз айткандай кандай гана жагдай болбосун, күнү түнү жылдын 12 айында сутканын 24 саатында үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо биздин милдетибиз. Ушул жагдайда бизде жыл сайын эле жылдын башында Лейлек иресинин баланс астында турган электр жабдууларды мерчендеп, тасыктап, тактап алып графикке киргизебиз ремонтко. Ушул үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздаш үчүн. Ушул графиктин негизинде биз жыл бою иш алып бардык. Жана айтып кеткен графикке кирген электр жабдууларды отурумдук жана дасмий ремонттордон өткөрдүк. Бул боюнча маселе жок, 100% аткардык. Мындан сырткары дээрлик бардык айыл өкмөттө, шаар мэриясында аба чалгылар, көмөк чордондордун бардыгын ремонттон өткөрүп жаңыладык. Айта кетсем, быйылга биз Баткен областы электр тармактары тарабынан бөлүнгөн электр жабдыктарды алып, ошонун негизинде 10 километр аба чабалгысын алмаштырдык, жаңы аба чабалга алмаштырдык. Бул бир. Экинчиден 10 жаңы көмөк чордон орноттук. Şu rayonumuzun aymağında 11 ayıl hükümet 11 kömök çordandı çok batılık kömök çordandı almıştırdı. Yaxşı iş oldu dep oylayım. Жаңы ya bu ara? Ova, жаңы. Bulardan bardığı жаңы. Bulardan sırtları bizim rayonumuzun aymağında daha çok iş oldu. Gözünüzde malum olduğunda Orta Asya ülkelerinin arasında çok energetikalık gelişim var. 4 memleketin ortasında. Tacikistan, Kırgızstan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan. Kasamin dolboru. Ova, Kasamin dolboru. Şu dolborun paralelini daha bir Aris uyumu arkalı karşılanan daha bir cümüş sürdü. Bu bizim Leylek rayonumuzda Leylek ayıl hükümetinin aymağında 5 ayıl var. Şol ayıl hükümette. 5 ayıldan Leylek vardır. Avaç yolları, jana kömök çordanları kayradan жаңыlandı. Bu degenin sıfıramen aytkanında 37 kilometre 04 avaç yolası almışıldı. Жаңы temir beton mamçalarına jana ızımdары da толук болду. 9,6 kilometre 6 kilowatt 10 kilowatt avaç yolları almışıldı. Bundan sırtkары 6 kömök çordan жаңы орнотулду. Бул долбоор 2 этап менен жүрдү. Birinci etapta, ikinci etapta бүтүп аяктап калдык. Булай жүрсө. Ошондо жана өзүбүз тараптан электр тармактары тарабынан жана Арис уюму тарабынан жүргүзүлгөн иштер менен толук айта кетсем, быйылкыга районубузда 57 километр линия жаңы курулду. 57 километр. Темир бетон мамышалар бул эскириги жеткен жыгач карагай опораларыбыз алмашылды. Булардын саны 1504 дана эскириги жеткен жыгач мамышалар, темир бетон мамышалар алмаштырды. Бул чоң иш болду. Кудай буйрса, муну элибиз дагы туура түшүнөт. Электр энергиясынын таңкыстыгы боюнча бүт эле тармактарда айтылып келатат. Кайсы эле жолугушуулар болбосун, кайсы эле
жиналыстар болбосун учурдан пайдаланып бардык эле элдерге, абоненттерибизге кайра эскертип, туура түшүндүрүп келе жатабыз. Күз кыш айларынан өзгөртүп электр энергиясы менен чыгыш максатында үнөмдүү жана максаттуу пайдалануу жөнүндө. Муну элибиз туура кабыл алып атат. Жагдай көзөмөлдө. Демек бүгүн электр жарыгы өчпөй жатабы? Сиздерге чалуулар келбей жатабы? Эмне үчүн өчүрүп атасыңар деп? Эми турмуш болот, анча-мынча болот, бирок себепсиз өчүп калган учурлар жок. Бардык азырынча жакшы. Жакшы экен анда. Мен ушул жерден 1-2 сөз кошуп кетейин. Болот, сөзсүз. Бүгүнкү күндө ушул мамлекетибиз башчысынын өз көзөмөлү менен, министрлер кабинетинин төрагасынын көзөмөлү менен ушул биздин мамлекетибиздеги электр тармактары, электр энергиясынын таңкыстыгын жоюу боюнча барлык жерде жумуштар жүрүп атат да. Чакан ГЭСтерди куруу боюнча. Ошодон четте калбай бүгүнкү күндө биздин Лейлек районунда дагы ушундай чакан ГЭСтер курулуп атат. Буну баса белгилеп коюш керек. Буюрса 24-жылда ишке берилет. Өзгөрүш чакан ГЭСи бул 6 мегаваттык ГЭС. Андан тышкары Белесте дагы чакан ГЭС курулуп атат. Демек 2 ГЭС куруп аткан. 2 ГЭС курулуп атат. Кийинки жылы кубаттуулук пайда болот. Ишке берилсе, биздин районубузда кошумча кубаттуулук пайда болуп дагы биздин райондогу электр энергиясына таңкыстык чечилет десек ашык болбойт да. Андан тышкары дагы пландар бар. Азыр бүгүнкү күндө күн нурунан электр энергиясын алуу боюнча, шамалдан электр энергиясын алуу боюнча инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгер ошолордун баары бүтө турган, ишке ашып кала турган болсо, бир эле Лейлек району үчүн эмес, бул жалпы Баткен областы үчүн өтө чоң иш болот деп эсептейм. Сонун экен. Жакшы, рахмат маалыматыңыз үчүн. Анда биз болсо программабызды ала карай улантабыз. Лейлек районунда бүгүнкү күндө 9 айыл өкмөт болсо, мына ушул 9 айыл өкмөттүн ичинен суурулуп, быйылкы жылдын ичинен жылдын мыкты айыл өкмөтү деп аталган биздин Ак Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Кудайаров Рустамбек Жаныбекович келип отурат. Рустамбек мырза, саламатсызбы? Кош келипсиз. Жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Жана жылдын мыкты айыл өкмөтү болушуңуздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мыкты болуш үчүн кандай аракеттерди көрдүңүз? Негизи Ак Суу айылындагы эң четки айылдардын бири болуп эсептелет. 5 айыл бар. Анан жыл сайын ушу айылдын жылдын башынан баштап эле ушу пландап жумуштарды алып барабыз. Элдер менен чогулуп, ар бир айылга барып, мына ошол жерде айтылган көйгөйлөрдүн эң негизгилерин алып туруп, негизги көйгөй бар эми, жок эмес, ошолордун негизгилерин алып туруп, анан ошонун негизинде иштейбиз. 23-жылы биз 25 түп план кабыл алдык элдер менен жолугуп. Ошонун негизинде иштеп, ана жыл жыйынтыкты алып калдык, толугу менен ошол иштерди аткарууга аракет кылып жасадык. Бир эле аны менен катар энди айыл өкмөт башчыда бир топ эме болот. Жыл башынан баштап эгип тигүүдөн баштайбыз, анан жаздык эгүү, суу менен камсыздоо, көмүр менен кышка карата даярдык, ошентип күздүк эгүү менен анан жылдын жыйынтыктап туруп чыгабыз да, салыктыктуу киреше бөлүк, чыгыша бөлүк бардыгын алып барып, ошондо будан негизи эл эмне менен алектенет? Негизи биздин Ак Суу аймагында эл дыйканчылык, анан мал чарбачылык менен алектенишет. Ошол башында айтып кеткендей, ошол жыл ичинде кабыл алууларга керектүү силиктарды эми бардыгын камсыздап берип отурушунду келген. Социалдык объектилер боюнча быйыл кандай социалдык объектилер курулду? Мектеп, балким балдар бакчасы, ФАП маселеси кандай сиздерде? Ак Суу аймагы үчүн өтө чоң иштер болду. Республикалык бюджеттен булар бизде азыр бүгүнкү күндө Алга айылында 300 менде окуп атат эле, Алга орто мектебинин окуучулары. Мына ушул жогоруда мына көмөбүз. Микрофону жакыныраак кылып, бир аз катуураак сүйлөсөңүз. 100 мектеп салынып атат деп, ошо пайдаланууга келген 3 мектептин бирөөсү Ак Суу аймагында 225 орундуу бүгүн мектеп курулуп бүтүп, пайдаланууга берүү алдында турат. Элибиздин кубанычы чексиз. Анан сырткары бизде жол көйгөйү бар эле Ак Сууда. Ошол дагы республикалык бюджеттен каржыланып
километрден ашыгыраак жолубуз быйыл асфальтталды. Ошентип жакшы жумуштар аткарылып атат. Муну сиз аткардыңызбы? Негизи канча убакыттан бери айыл өкмөт башчысы болуп иштейсиз? Биз 21-жылы май айында келгенбиз. Бул мектептин башталганы 22-жылы декабрда котлован казылган. Быйылкы жылы мына декабрда 1 жыл ичинде бүттү. Ошондой болду. Негизи сиз айтпасаңыз бүтмөк эмес да. Башындайбы. Ошондой болуп элибизден сунуш түшүп, жетекчиликтен колдоо таап, мына райондук билим берүү бөлүмү турат, мына сунуштап, ошо жетекчиликтин немеси менен быйылкы жылы бүт пайдаланууга берилип алынып ачылып. Сонун. Мактангыңыз келген жок, бирок көп иштер жасагансыз. Ошондой. Иштеп атабыз. Рахмат анда, ийгиликтерди каалайбыз. Кошумчалап кетиңиз. Баягы Руксат алып кетти. официалдуу жол эмес, өзүбүз белгилеп кеткендей. Ооба, эркин. Эркин жаңы жылдын алдында бардыгыбызда жаңы жылдык маанай болуш керек. Анан мен элдер менен жолукканда жана сиз айтпадыңыз, ротация менен жол менен келдиңиз биякта деп, эми жашыратылган эч нерсе жок. Биз Таластан келгенбиз, анан таластыктар мен ушул жерге элдерге да айтып атам да, келгенде жасаган ишти макталыш керек деп сиз айтып атасыз. Сөзсүз. Сиз азыр жаңы эле суроо бердиңиз, ушу Ак Суу айыл өкмөтүндө элдер эмне менен алектенет деп. Мунун мал чарбачылыгы, дыйканчылык деп эле мындай эки ооз сөз менен айтылып калды да. Бизде Ак Суу айыл өкмөтүндө Лейлекте бренд болгон, элдин баары сыймыктаган Кенже Күрүч деген бар. Майда күрүч э? Кенже Күрүч дегенде ушул мен башка региондордон да сураштырып неме болуп атам, сурамжылап атам да. Кенже Күрүч дегенди билбейт экен башка жакта. Ушул Баткендин эли билет. Кенже Күрүч деген өтө даамдуу, жакшы, тамшанып жешет. Ошол Кенже Күрүч биздин Ак Суу айыл өкмөтүндө өсөт да. Ошону бүгүнкү күндө ошо биздин областтын аймагынан эле чыкпай турган деңгээлде экен. Биз келечекте ушул Таласка жөнөтүп атасызбы? Ал жака реклама кылып атасызбы? Таластан баштаңыз. Жок, бүгүнкү күндө эми ошол башка жакка жибере тургандай бизде неме жок экен да, объем жок экен. Анан келечекте ошонун баягы немесин көбөйтүп, көлөмүн көбөйтүп, башка жактарга чыгарып, биздин Кенже Күрүч деген бренд менен Лейлек тааныла тургандай деңгээлге жеткизишибиз керек да. Ооба. Сонун идея экен. Ошол Ак Сууда дыйкандарыбыздын көпчүлүгү ошол Кенже Күрүчтү өстүрүү менен алектенет да. Абдан жакшы. Сонун экен, мына мактанса болот экен. Рахмат, анда биз болсо дагы деле болсо программабызды алдыга карай улантабыз. Сыртта кыш, негизи эле бирок көңүлдөрдө жаз болсун деген жакшы аруу тилек менен биз майрамдык программабызды алдыга карай улантып, анда болсо дагы бир кезекте Лейлек райондук маданият бөлүмүнүн дагы бир кызматкери биздин программабызды шаңга бөлөсүн. Тазагүл Хасанова жазым келчи чыгармасы менен. Биз кошулуп ырдап турсак болот. Эгер бийлегиңиздер келсе, бийлеп да турсаңыздар болот. Келиңиз, Тазагүл айым, сизди бул жака чакырып алалы. Биздин микрофонубузду берип койсоңуз болот. Жаңы жылыңыз менен. Чоң рахмат. Сиздердин дагы жаңы жылыңыздар менен. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул келаткан 2024-жылыбыздагы баарыбызга ийгиликтерди алып келсин. Рахмат. Анда эмесе, кезек сизде.
Рахмат чоң, анда эмесе биз программабызды алда карай улантабыз. Негизи дени сак улут өнүккөн өлкө деп айтышат. Качан гана биздин жарандарыбыздын ден соолугу чың болсо, оору сыркоодон алыс болсо, албетте биздин өнүгүүбүзгө сөзсүз түрдө шарт түзүлөт. Негизи мына акыркы өткөн соңку эле ушул пандемия окуясында өзгөчө ушул ак халатчандардын бир орду өзгөчө билинип, кадыр баркы жогорулап, тааныш дарыгерлерибизди издеп калган учурларыбыз көп болду. Мына ушул элдин саламаттыгын чыңдоодо, ар кандай ооруларды алдын алууда, дегеле дарт менен күрөшүүдө биздин дарыгерлердин, медицина кызматкерлердин эмгеги зор. Мына ошолордун атынан Лейлек райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директору Абдиев Алимкул Абылкасымович келип отурат. Жылдын жыйынтыгы менен мыкты мекеме деп табылсыздар. Куттуктаймын. Микрофон сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу экран артында турган көрөрмандар, саламатсыздарбы, өз баарыңыздар ошол жаңы кирип келген 2020 куттуктаймын. Рахмат, биз да сизди куттуктайбыз. Суроо бергим келип турат да, мен бардык жетекчилерден сиздердин көрсөткүчүңүздөр кандай болду десем, алар болушунча жогорку көрсөткүчтү айткысы келет. Мен ойлойм, сиз тескерисинче болуш керек. Негизи эле быйыл кайрылган бейтаптардын саны аз болду, көп болду. Эмне менен мактана аласыз дегендей? Бар, мен ушу мактана ала турган 2023 жылы жумуштар жасадым. Бизде саламат сактоо саясатында эң негизгиси жана балалык, энеликтин жана балалыктын ден соолугу, абалыгалардын музарты болуп эсептелет.
быйылкы 2026 жылга энеликтин бөлүмү бизде катталган жок. Жакшы жаңылык экен. Жана ошол эле учурда балалыктын бөлүмүн биз бир кыйла төмөндөттүк. Бул биздин негизги көрсөткүчүбүз. Андан Негизгиси балдар көп төрөлдүбү? негизгиси былтыркы жылга караганда бизде быйыл балдар көп төрөлдү. Бул да сонун жаңылык экен. Анан мактанып кетейин. Мактанып кетиңиз. Чынында бизде көптөгөн жумуштар жасалды. Мисалы үчүн көптөгөн отделенияларды жанагы ремонт кылып, мында бизде жанагы жүрөктү такалган миш жок болчу, ошолорду алып келдик. Анын үчүн бизде боюнча райондон ушул областтык Баткен келдик. Өзүгө түшүш үчүн атайын. Же болбосо жеке менчикке барат, Жүрөктүн тартуу үчүн элге келип кетчү. Баткен азыр качында ошол жүздөн тартып жасап, ошол жүздөн бардык эмелерди анан дагы мактана кетчү нерсе ошол жылдын аягында скорый бербеди. Өкмөттөн скорый берсе, ошол бизге 3 скорый берилди. Буга чейин бар беле? Буга чейин бар болчу, 3 ушундай 3 скорийди биз жаңыладык. Бирөөсү ошол ремобиль деп коет, ремобиль жанагы ошко, жанагы алыскы, Жалал Атка да жеткиребиз, мисалы жүрөк оорукчандарды. Ошолорду жеткиргенде сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү аркылуу ошол ошко жеткиребиз. Ошол башында бизге келди. Анан айта кетчү, мактана кетчү. Жаңы таптар курулду Лейлек район аймагында. Ооба, бизде быйыл бир фаб курулду. Бир ГИС курулду, Карабулак айылында. Асапа фонду тарабынан. Дарыгерлер негизи баягы ден соолук чың болуш үчүн, дарыгерлерге кайрылыш үчүн негизи медицинадан заман талабына жараша өнүгүп өсүп атпайбы? Ошондуктан сиздердин кызматкерлер дагы билимин өркүндөтүү деген болобу сиздерде? Албетте, азыр жанагы айтып кетпеди, цифровизация жүрүп атат депчи. Биз дагы ошол цифровизацияга ошол биринчи төрөлгөндөн баштап ошол чоңойгонго чейин баарын ошол цифровизация кылып койду. Жана күндүк деген программага кошулуп, жашын биринчи келгенде ошо электрондук очерет, анан кийин ошо кайрылган баардыгы ошол мурда кагаз болуп колдо жазылчу болсо, азыр андай маселе жок. Жалаң ошол цифровизация болуп калды. Анан жанагы больницага жатып дарыланганда да ошондо да цифровизация болуп калды. Ошол дарыланган учурун ошол бүт ошо базада сактала турган болуп, цифровизация болуп өнүгүп атат. Ооруканадагы шарттар кандай болуп атат? Жакшырып жатабы? Мисалы ошол бейтаптар үчүн баягы оорусаң биринчи эле медицина кызматкерлеринин биринчи мамилеси, андан кийин ал жердеги шарт дагы бир өзгөчө мааниге ээ эмеспи? Ошол кабинет министрликтин эмеси менен, указаниясы менен жанагы биринчи келип кайрылган бөлүмдү баардыгын ошо инфраструктурасын жакшырткыла деген тапшырма келген болчу. Ошонун негизинде биз кабыл алуу бөлүмүн башынан аяк ошол ремонт кылып чыктык. Ошол талапка ылайык кылып, келген оорукчандар дагы ошол аурадан көрүп эле мындай жакшы болуп кетсин деп, кайрапка кетсин деппи? Жакшы экен. Рахмат анда. Элибизде жакшы сөз бар, жолу оңолгондон иши оңолот деп. Акыркы 3 жыл аралыгында ушул Баткен облусунун жолдорун оңдоо үчүн 1,7 миллиард сом бөлүнүптүр да Баткен облусуна. Ал эми 2023 жылы 48,8 километр жолду асфальттоого 122,4 миллион сом бөлүнүптүр. Булардын канчасы Лейлекке бөлүндү? Лейлекте деги эле канча чакырым жол оңдолду? Айдоочулардын бир мактоосун угуп атасыздарбы? Ошондой болуп атат. Азыр 6 километр асфальт жол болду, бирок 102 километр жаман жол салынды. 102 километр эми бүт бүзүлүп кеткен жолдор болду, ошолор бүт баарынан жабылат, кийин планда ошол болду. Кечиресиз, мен сизди тааныштырбай кетиптирмин. Номер 13 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Ганыев Келдибек Исмаилович. Негизи Лейлек районунда көппү ушундай көйгөйлүү жолдор? Азырынча азайып баратат. Эми бар, көбүнчө асфальт кыла турган жолдор калды да. Жылдан жылга оңдоп турасыздар.
Жакшы экен. Негизи сиздерде мындай техникалар жетиштүүбү? Ошол жолдорду жана сүрүү, тазалоо иштери дагы жүрөбү? Ошондор жетиштүү. Азырынча эми дагы техникалар келип атат. Бюджеттен келген японский гранттан беребиз деп атат. Консул базаны жаңылап беребиз. 2023-жыл жол тейлөө ишканасы үчүн кандай жылдардан болду? Сиз жеке сиз үчүн, кызматкерлериңиз үчүн, ишкана үчүн? Жакшы жылдардан болду. Бүт азыр асфальттоо эмелер планга ашып атат. Пландан ашырат. Бара-бара иш калбай калып турбайбы сиздерге? Кудай кааласа ошондой. Рахмат чоң. Уруксат болсо. Кошумчалап кетесиз. Албетте келиңиз. Кошумчалап коеюн. Мындай сөз бар. Жол бул экономиканын күрөө тамыры деп коет. Жол оңолбой, иш оңолбойт. Анан эң негизгиси жолдорубузда эми бизде баягы темир жол жок болгондугуна байланыштуу биздин автомобиль жүрүүчү каттамда жолдорубуз жакшы деңгээлде болуш керек да. Себеби дегенде биздин жана сөздө айтылгандай биздин экономикабызды кыймылдатып аткан бул жол. Анан азыр жаңы эле Келдебек мырза дептин жетекчиси айтып кетти, быйылкы жылы 6 километр жол салынды деп. Бул 6 километр жол транспорт министрлиги тарабынан салынган жол. Андан тышкары дагы айыл өкмөттөрдө үлүш дем берүүчү гранттар деген болот. Стимулирующий грант бул каржы министрлигинен каржылай турган, ошол жактан дагы айыл өкмөттөрүбүз ошол проектлерди жазып, мындан тышкары 8 километрда жол жасалды. Анан эми өткөндө курултайда билесиздер, президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич айтып кетти, жолдорду жасап бүтүш бизге дагы келечекте жылдарды көп талап кылат. Биз эми азыр бөлүк менен бир жерде 500 метр, бир жерде 1 километр жазабай, айылдардын толугу менен бүткөргөнгө аракет кылабыз келечекте деп айтып кетти да урматтуу президент. Ошол себептен бизде Лейлекте бүгүнкү күндө жол тармагында асфальтталуучу жолдор мындай көп эле десем жаңылбайм. Андан тышкары мынакей дептин жетекчилиги транспорт министрлиги башка региондордо жок мындай түшүнүк эвакуациялык жолдор деген бар. Ошолордун баардыгы буюрса бүтүп калды десем жаңылбайм. Эми алардын баардыгы дагы идеалдуу нерсеге алып келиш үчүн дагы жасаш керек. Бирок бүгүнкү күндө мына дептин кызматкерлери, дептин жетекчилиги, транспорт министрлиги ал жолдорду жасап бүттү. Анан асфальттоочу жолдор алдыдагы келечекте пландарда алдан көп. Президентибиз айткандай, ошол айылдардын ичинде жолдорду 1 километр, 2 километрден кылбай толугу менен бүткөрүп калса, Лейлек районунун экономикасын көтөргөнгө да чоң өзүнүн таасирин берет да. Рахмат чоң кошумча маалымат үчүн. Биз болсо программабызды алда карай уланталы. Ден соолукта узун өмүр сүргүлө, дем күч берип, ойноп күлүп жүргүлө. Жан дүйнөсү ыры дүйнөгө жакындар, жаңы жылда сүйүлгүлө деген жакшы ниет менен биздин программабызга маанай кошкусу келип турган дагы бир Лейлек райондук маданият бөлүмүнүн кызматкери Сагын Абдымомунов бирге болобуз чыгармасы менен. Жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Жаңы жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Келиңиз. Негизи эле канча убакыттан бери иштеп жатасыз? Чоң рахмат. Сиздердин да жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл баардыгыбызга жакшы жылдардан болсун дейли. Негизинде бул тармакта 3-классымдан бери. Сонун экен. Бирда аккордеон ойноп, ушинтип бирге кызмат кылып жүрөбүз. Анда эмесе келиңиз, кезектеги чыгарма сиздер. Сыламаган сулуун, суктандыра күлүшүм, кубат берчи жаныма, махаббатым жылуулсун, көктөрүңкү көңүлүм, жайнагандай өмүрүм, кыйнабачы айтчым, кандай мен өзүм. Көктөрүңкү көңүлүм, жайнагандай өмүрүм,
жатасың билемін сезет аны жүрегім сенсіз мен бұл аламда жалғыз қантип жүремін ар жолдону коюңуз менде болсун оюңуз эртең келчү үйлөнүү болор тоюбуз ар жолдону коюңуз менде болсун оюңуз эртең келчү үйлөнүү болор юбуз жаңа жылдық программабызды мына ушундай шаңдуу маанайда алга карай улантабыз. Анда эмесе бизде кезек Лейлик райондук эмгек социалдык коргоо башкармалыгынын башчысы Масалиев Бабырайым Кожонбаевди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Негизи сиздер кандай күтөсүздөр жылды? Мисалы 2023-жылы азыраак акча жанагы жөлөк пул азыраак берели дейсиздерби же көбүрөөк берели дейсиздерби? Негизи кандай ниет кыласыздар? Канча бала көп төрөлсө сиздер көбүрөөк жөлөк пул беришиңиздер керек болуп калат. Бул жактагы Алимкул мырза экөөңүздөр мындай кандай мамиледе болуп каласыздар? Карама каршы мамиле болуп каласыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бирок эң оолу барыңыздар жаңы жылыңыздар менен кирип келген жаңы жылыңыздар менен сендермен куттуктаймын. Жаңы жыл жакшылыктардын, болчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Биз Баткен областында болгон үчүн негизи тынччылыктын жылы болсун. Тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун. Албетте сиздин сурооңузга жооп бергенде биз башкы мыйзамыбыз социалдык мамлекет болгондугунан биз албетте социалдык жакка көбүрөөк көңүл бурабыз. Калктын аялуу катмары менен иштеп атабыз. Салыштырмалуу биздин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биздин негизги маселе бул жөлөк пул берүү болуп эсептелет. Калктын аялуу катмарына тейлөө болгондуктан биз баягы ишканаларды эгерде өндүрүштүк ишкана болсо анда рентабелдүү кандай чыкты, жыл кандай жыйынтык алды дебекчүбүз да. Ошону менен көрсөткүчү менен айырмалыкта. Ал эми биз мамлекеттик ишкана болгондуктан биз тейлөө жагын, калктык тейлөө жагын мыкты жасашыбыз керек. Мен ойлойм 2023-жыл биз үчүн, биздин башкарма үчүн да өтө жакшы жыл болду десем жаңылышпайм. Анткени бизде 2000 ашуун үй бүлөгө көмөк жөлөк алып келген. Ал эми быйыл мына президентибиздин жемилгеси менен, өкмөттүн колдоосу менен өзүңүздөр жакшы билесиздер, социалдык контракт боюнча ар бир үйгө жакырга жардам берген кезде балык бербегин, жакырга жардам берген кезде кайрмак бергин деп бекеринен айтпайт. Ошон үчүн өкмөтүбүз мына кайрмакты берди. Мындайча айтканда биз 212 үй бүлөгө кайрмакты бердик, акчалай жардамды бердик. Мындан ары силер социалдык жактан эме болбогула, зависимый болбогула дагы өзүңөр тилдигерди кылгыла деген маанide. Ошо 212 үй бүлөгө биз 100 миң сомдон бердик. Алар 20 тармакта, 20 багытта үзүлүү эмнектенип келе жатышат. Мына алды бир айга мурда жөлөк пулду 5 миңден тегелери алган болсо, 3 баласына азыр болсо, азыр күнү алар 20 миңден доход табат, кредит табат. Бул да болсо мамлекеттин элге болгон мындай иш менен камсыз кылуу деген дагы бир экинчи бир эме да чагы бар да, монетанын эки жагы бар дегендей, акча берген жагынан анын иш менен камсыз болот. Жок дегенде эле бир үй бүлөдө 4 киши үй бүлөдө иш менен камсыз болуп калат. Демек райондо ишкерлердин саны көбөйгөн турбайбы быйылкы жылдын эсебинде? Ооба, 212 ишкер орточо эсеп менен биз эсептеп чыгып анализ десек 800 адам иш менен камсыз болду. 212 кишиге биз акча берүү жагынан, жардам берүү жагынан 800 адамды иш менен камсыз кылып берип атабыз. Эми тактап айтсаңыз да, алар ишкерликтин кайсы түрүн баштаган? Өзүңүз жакшы суроо болду. Өзүңүз жакшы билгендей биздин Баткен областы Жапыры Кыргызстан тоолуу республика болгондугуна байланыштуу көпчүлүк бөлүгү 70% мал чарбасында алектенип атат. Ал эми 20% түрдүү ар түрдүү кол мөпчүлүгү жана башка
элдерге көрсөткөн соода саттык эмелер ал эми 10% болсо ошол мал чарбасынан түшкөн продукцияларды кайра иштетүү боюнча. Алар өздөрү эле иштеп жатышабы же кошумча жумуш орундарын түзүп жатабы ал ишкерлер? Ошо алган ишкерлер жок дегенде аз дегенде 3 же 4 кошумча жумуш орундарды түзүп ишти узундап келет. Демек райондун бир социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө кандайдыр бир өздөрүнүн таасирин тийгизип аткан турбайбы? Албетте быйылкы жылы өзүңүз жакшы билгендей мамлекеттик ички дүң продукциябыз 1 триллиондон ашпадыбы? Акылбек Сөмөгүч кабинет министрдин төрагасы белгилеп кеткен эле, ошонун кандайдыр бир бөлүгү биздин ошо социалдык контракттан алганда гана кандайдыр бир бөлүгү жатат. Жакшы экен анда. Рахмат айтабыз. Демек жакшы иштеген турбайсыздарбы быйыл? Ушул райондун социалдык экономикасына өзүңүздөрдүн чоң салымыңыздарды кошкон турбайсыздарбы? Кудай буйрса жакшы ийгиликтер болуп атат. Дагы бир нерсени баса белгилеп кетким келет. Себеп дегенде бизде жана мен айтып кеткендей жогоруда 2200 биле үй көмөк жөнөкмө алып келген болсо, кабинет министрдин чечими менен азыр болсо чек арадагы жайгашкандар болсо жалпы республика боюнча үй көмөк жөнөкмөнүн размери 1200 болсо, биздин Лейлек районунун эң алыскы район катары бир коэффициент кошулганда 10% коэффициент кошулганда 1 деп коет. Ошо коэффициенттин эсебинен 1320 сом жөнөкмө алса, ал эми чек арага жайгашкандар болсо 2560 сом ар бир балага алат. Андай айылдар буга чейин 10 айыл болуп келген болсо, мына жакын 1 августтан баштап дагы 10 ай кошулду дагы. 20 айылга биз 2560 сомдон ар бир үй бүлөдөн бир балага төлөп жатабыз. Чоң жардам болгон турбайбы бул, асканыс болгон үйлөргө. Сонун экен, рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Анда эмесе кезекте биз билим берүүнү берели. Албетте биз ушул өлкөбүздү өнүктүрөлү десек, алгач негизгилерден болуп ушул билим берүү тармагына көңүл бурушубуз керек. Анткени ушул бүгүнкү билим алып жаткан жаштар өлкөбүздүн эртеңки келечеги, өлкөбүздү эртең кура турган ушул жаштар. Алар менен мына жакындан иштешип жаткан Улукбек Жеймуратов агайыбыз бүгүн биздин студиябызда конок катары келип отурат. Саламатсызбы агай? Айрамыңыз менен? Саламатчылык. Рахмат. 2023 жылды Лейлек районунун билим берүү тармагы кандай жыйынтыктады? Негизи эми сиздерде маселе көп да, мына предметтик олимпиадалар, жалпы республикалык тестирлөөлөр жана мындан башка дагы олимпиадалык баягы мелдештерге Лейлек районунун окуучулары кандай катышты, кандай жетишкендиктерге жетишти? Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бардыгыңыздарды билим берүү бөлүмүнүн атынан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Албетте билимдүүгө дүйнө жарык деген сөздө калет жок. Биздин Лейлек районунда жалпы 66 мектепте 30.389 окуучу билим алып, аларга 2234 мугалим таалим тарбия берип келүүдө. Ошол менен бирге 54 200 балдан жогору алып, орточо балл 112 балды түздү да. Анан дагы бир баалана турган нерсебиз бул мугалимдердин жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы, ошондой эле жылдын мыкты мектептен тышкаркы мекемелеринин мыкты мугалими деген кароо сынакта. Мына ошол республикалык кароо сынакта биздин Баткен областынан, биздин Лейлек районунан Баластан балдарын чыгармачылык борборунун мугалими Ишанкулов Бахадыр агай барып, республикада 1-чи орунда камсыз кылып, областка дагы бир алтын байгени алып берди. Андан тышкары дагы ушул класстан тышкаркы мекемелер боюнча кече декабрь айында дагы бир кубанычтуу кабар болду. Ушул кароо сынакта биздин ошол эле Баластан балдарын чыгармачылык борборунун дизайнер боюнча эчекеси Маанова Чынар эчекебиз бурдагы республикада 1-чи орунда камсыз кылып, буквально 3 күн болду Бишкектен келгенине. Мына дагы бир алтын куржунубузга дагы бир алтын байге түштү да. Андан кийин материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча дагы бааланат бизде. Албетте курулуп аткан мектептер республикалык бюджеттин эсебинен курулуп атат. Аларды биз кошпогондо эле бизде ушул 61 мектепте ысык тамак, жеңил тамак бериле турган болсо, буга чейин бизде 53 мектепте берилип келген да. Ушул быйыл 2023 жылы эле биз 3 мектепти кошуп, жалпы 56 мектебибиз ысык тамакка өткөн. 2024-кө дагы 3 мектебибизди киргизип атабыз. Эми кыскасы ийгиликтерибиз жакшы эле болду.
жакшы эмес, сонун экен ийгиликтериңиз агай. Негизи эгерде окуучу ийгиликке жетсе же болсо мугалим ийгиликке жетсе, бир окуучу бир мугалим, ошол мектептин жамааты сыймыктанат, ошол мектептин окуучулары сыймыктанат. Сиз болсо райондогу ар бир ошондой окуучу, ар бир мугалим менен сыймыктанат болушуңуз керек. Демек күн сайын эле бактылуу болуп жүрө турбайсызбы? Албетте, ошол мугалимдердин, окуучулардын эми көп тармак, спорттук мелдештерде, кол өнөрчүлүк боюнча ар тармактан жетишкендигибиз абдан көп. Булардын бардыгын айтып отурушка убакыт жетишпейт. Ушул ар бир окуучунун, ар бир мугалимдин жетишкен ийгилиги мени кубандырат. Кудай буйруса 24-жылга дагы ушундай ийгиликтерди багындырабыз деген ишенимибиз чоң. Агай, мага кызык болуп турат да, ошол ийгилик жараткан окуучу мугалимдерди мындай жакшы таанысаңыз керек, мындай жүзүнөн, анткени сиздерди мындай бир сыймыктантып тураттар, туура билим берүүнү алдыга сүйрөп турат дегендей. Албетте, биз ошондой ийгилик жараткан мугалимдерибизди жылыга ушул ар бир майрамдарда белгилеп, мына быйыл ушул мугалимдер күнүндө 300-ге жакын мугалимибизди Ак Бата кафесинде сый тамак берүү менен мына районубуздун акими Каныбек Бизаков өзү катышып, ушул ар бир мугалимге белек бечкек, ардак грамоталар тапшырылды. Кудай буйруса окуучуларга дагы жылдын жыйынтыгы, окуу жылдын жыйынтыгы менен тапшырабыз. Сөзсүз түрдө бул ишке аша турган, эң ашыгып аткан нерсе. Сонун экен, анда кийинки жылдарга дагы ийгиликтерди каалайлы. Пландар боюнча дагы сизден алдыда сураймын. Биз болсо программабызды алда карай уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Лейлек району көп улуттуу райондордун бири. Туурабы агай? Мына ушул көп улуттуу аймак, эл ынтымакта мына ушундай буга чейин жетекчилер баса белгилеп келген ийгиликтерге жетишип келе жатат. Азыркы биздин кезектеги чыгармабыз дагы мына ушул улуттар аралык ынтымакты бекемдеген чыгармалардын бири болсун. Дагы деле болсо ошол Лейлек райондук маданият бөлүмүнүн кызматкери Дилфуза Дадабаева өзбек тилиндеги чыгармасы, Назар чыгармасы менен биздин көрүүчүлөрүбүзгө майрамдык маанай тартууламакчы. Келиңиз. Келиңиз, сизге дагы сөз бергим келип турат. Бул жака жакыныраак келип алсаңыз болот. Биздин микрофонубуз. 2023 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Абдан жакшы, ийгиликтүү, кубанычтуу жыл болду десек жаңылышпайм. Жаңы жылда дагы болсо жакшы ийгиликтерди Кудай Тааладан сурап турабыз. Сонун экен. Жана мен баса белгилегендей, Лейлек району көп улуттуу район. Аябай суктанабыз, ынтымакта, биримдикте жашап келесиздер. Сөзүм чынбы? Албетте, биздин Лейлек жергебиз достуктун очогу десек жаңылышпайм. Сонун, мына ушундай боло берсин, анда эмесе чыгарма сизден. Senga
рахмат билдиребиз. Биз болсо программабызды алда карай улантабыз. Бизде алдыда мыктылар дагы деле болсо көп. Кезекте андан эсе Лейлек райондук ветеринардык башкармалыгынын башчысы Исаев Мыктыбек Абдурасулович. Сөз сизде, жаңы жылыңыз менен кош келиптирсиз биздин программабызга. Негизинен ушул Лейлек районунда мал жандыктарды азыр учурда мал жандыктарды жана электрондук катоодон өткөрүү деген бир мамлекеттик саясат жүрүп жатпайбы? Лейлек районунда мына ушул канча пайызга аткарылды? Негизи жарандар менен мындай бир түшүндүрүү иштери алар менен келишип аткарып жатасыздарбы жумуштарды? Саламатсыздарбы? Сиздердин да жаңы жылыңыздар менен бизди жогору жакта айтып кетти. Биз Кыргызстан мал жандыктуубуз, мал кимдиктүү элбиз. Анысы кандай Лейлек районунда мал кимдиктүү, мал жандыктар менен алектенет. Бизде республикалык деңгээлде жүргүзүп аткан малдарды электрондук системага киргизүү ЖИК системасы бар. ЖИК системасына биз дагы Лейлек районунда жүргүзүп, толук кандуу жүргүзүп келатабыз. Азыркы учурда 2023 жылы биз ири мүйүздүү малдарды же уй баласына 14 000 башка кулактарына бир кат тагып электрондук системага каттадык. Ал деген сөз, ошол биз бардык малдарды биздин жеке ветврачтарыбыз тарабынан толук кармап, ошол ар бир ээсине каттап, ошол мал жандыктардын кыймылын биз көзөмөлдөйбүз. Анда бир нерсени айта кетчү нерсе, бизде Лейлек районунда эпизоотиялык абал туруктуу. Мамлекеттен бөлүнгөн вакциналар, эмдөө иш-чаралары толук жылдын аягы менен толук жүргүзүлүптү. Бул дегениңиз мал жандыктар арасындагы жана оору сыркоолор жок дегениңизби? Мал жандыктар арасында оору сыркоолор жок, жугуштуу оорулар жок. Сурагым келип турат да, ошол мал жандыктарды электрондук каттоодон өткөрүүнүн артыкчылыгы эмнеде? Мал жандыктардын каттоонун артыкчылыктары бул малды биринчиден көзөмөлдөө, малдын так санын билүү. Андан кийин ошол мал жандыктарынан алынган продукциянын коопсуздугун толук сактоо. Негизи эле ошо жеке фермерлер жеке ветврачтарды чакырганда ийне сайдырат, антибиотик сайдырат. Ошо антибиотик сайылганда ошол ЖИК системасына кирет. Ошондо ошол уй барып союлганда ошол уйдун QR-код менен текшергенде качан сайылган, кайсы вакцина сайылган, кайсы антибиотик сайылган баары толук каралып турат. Бул деген сөз элди тамак аш коопсуздугу менен толук камсыздап берүү. Анан жанагы мал уурулуктун алдын алганга бир шарт түзөбү бул нерсе? Шарт түзөт, толук шарт түзөт. Рахмат анда. Биз болсо программабызды алдыга карай уланталы. Бизде дагы бир эки мыктыларыбыз бар. Алар деген ушул өлкөнүн, анын ичинде ушул Лейлек районунун намысын коргогон биздин спортчулар. Кыргыз Республикасынын алыш күрөшү боюнча чемпиону Эгемберди уулу Адылбек, Кыргыз Республикасынын спорт чебери жана ошондой эле бокс боюнча өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн республикалык мелдештин коло медалынын ээси Эсенбек Тагаевтар биздин бүгүн студиябыздын коноктору. Микрофондорду колуңуздарга алсаңыздар. Адылбек мырза, сиз спорт чебери жана ошондой эле спорт боюнча тренерсиз. Келиңиз, ушул сиз эмгектенген алгач ошол спорт мекеме кандай ийгиликтерди жаратты 2023 жылы? Мелдештерге катыштыңыздарбы? Саламатсыздарбы? Биз Лейлек райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин алыш күрөшү боюнча тренери. Биздин мектеп боюнча айта кетсем, быйыл 2023 жылы биздин мектеп үчүн өтө жакшы жылдардан болду. Себеби дегенде залдарыбыз баардык шарты менен ремонт болуп, толугу менен бүттү. Азыркы учурда балдарыбыз баардык шарты бар жакшы залдардан башалат. Мындан сырткары ушу акимият тарабынын колдоосу менен быйылкы жылы сентябрь айында ушу жаш өспүрүмдөр арасында грек-рим жана вольный стиль боюнча күрөшү боюнча международный турнир өткөрдүк. Республиканын аймагында баардык күчтүү спортчулар жана Өзбекстан, Казакстандан спортчулар келди. Ал жерде биздин окуучулардан 2 алтын жана 3 күмүш, 1 коло медал алган нечисти. Андан сырткары биздин ошол спорт мектептен тарбия алып кеткен окуучулардан быйылкы жылы жайында белбоо күрөштөн Астана шаарында өткөн дүйнө чемпионатында ошо
Кайымов Калысбек деген окуучубуз, анан Шүкүров Толубай, Туратов Болотбек, Алимбаев Мыктыбек деген 4 балбаныбыз ошо 6 медаль алган. Быйылкы жылы, Быйылкы жылы. Андан сырткары азыр өсүп келаткан жаш спортчуларыбыз болсо, Тагаев Эсенбек кече жакында өткөн республикалык деңгээлде турнирде бокс боюнча 3-чү месте алган. Мындан сырткары самбо, легкая атлетика, бизде өз негизи 11 спорттун түрүнөн машыктырат, 35 мугалим эмгектенет. Сиздердин мектепте, ошол спорт мектепте. Сиздин өзүңүз жеке өзүңүз үчүн кандай ийгилик болду? Балким окуучуларыңыз ийгиликке жетиргенде, мисалы, сиз тарбиялаган. Мен тарбиялаган окуучулар быйылкы жылы ушу Лейлек районунда акимдарыбыздын колдоо менен алыш белбоо күрөшү боюнча, анан греко-римский күрөш боюнча Лейлек районунун эле чемпионатын өткөрүп беришти. Ошо медаль грамоталарын каржылап колдоп. Ошондо мен окуучуларымдан ушу 3 алтын, 3 алтын болду. Бир 4 коло, анан 3 бронза болуп калды. Окуучуларыңыздын ийгилиги демек сиздин ийгилигиңиз. Сонун экен. Рахмат. Анда Эсенбек, кел өзүң жөнүндө айтып кетсең, кайчанчы класста, кайсы мектепте окуйсуң, кайсы спорт мектепте тарбияландың эле? Биринчиден саламатсыздарбы? Мен азыркы учурда номер 1 гимназия жетак интернатында окуймун. Жана Лейлек районуна караштуу Лейлек балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинде спорттун бокс түрү боюнан машыгам. Жана ошол 2023 жыл мен үчүн аябай ийгиликтүү жылдардан болду десем жаңылышпайм. Анткени биз ошол 2023 жылы көптөгөн эл аралык мелдештерде, облустук мелдештерде жана райондук мелдештерге катышып ийгиликтүү орундарды багындырдык. Жана эң эле мен үчүн ийгиликтүү болгон ошол байге бул ошол ноябрь айында өткөн Айбек Абдымомуновдун ошол атына ыйгарылган Кыргыз Республикасынын кубогунда 3-орунду ээледим. Ошол эң эле ошол мага мындай ийгиликтүү болду деп эсептейм. Негизи Эсенбек, ошол бул спортчу болуу сенин кыялыңбы же болбосо ата энеңдин каалоосубу? Жок, бул спортко өзүм өз каалоом менен келгем. Ошол мына ошол коло медалды жеңип жаткандагы сезимдериң менен бөлүшсөң да, сен күттүң беле, канча убакыт даярдандың? Демек бул сенин алгачкы жеңишиңби? Жок, бул ошол республикалык деңгээлде биринчи жеңишим, бирок буга чейин эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды алып жүргөнбүз. Жана мен бокс менен 3,5 жылдан бери машыгам. Ошол. Кел анда, келечекте кандай максат кыялдарың бар? Биротол айта кетели. Ошол келечекте мирдин, Азиянын жана Олимпиаданын чемпиону болгум келет. Рахмат, ниетиңе жет Эсенбек. Биз сага мындан ары дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз программабызды ала карай уланталы. Азыр мен бул жакка Кубанычбек Ниматов агайыбызды чакыргым келип турат. Анткени бир жандуу музыкалык чыгарма менен биздин көрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрсүн. Андан кийин биз ушул алдыдагы койгон пландар боюнча маектешебиз. Агай келиңиз. Микрофонуңузду ала келиңиз. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп жатасыз, агай? Эми Баткен областы биз бир эле өрүк менен октанабыз да, туурабы? Ооба. Ошон үчүн апабыз Жайнак агайыбыздын өрүк зарга кетели деген чыгармасын чоң эле деп койбойлу. Ооба, баарыбызды байланды коноктор, келиңиздер.
Рахмат. Мына ушундай сонун маанайда майлы деген сөз менен биз программабызды алда карай уланталы. Негизи Канымет Бизатович, кайсыл жетекчи болбосун жаңы кызматка киришип атканда алдына мен ойлоймун сөзсүз түрдө максат пландарды коюп болуш керек. Ошондуктан мына 2023 жылда аяктап жатабыз, буюрса 2024 жылга кадам таштап жатабыз. Сиздин ушул жеке районду өнүктүрүүдө пландарыңыз, максаттарыңыз тууралуу сурагым келип турат. Рахмат. Албетте сиз айткандай жетекчи болуу же жөнөкөй адам болуу алдына бир максаттарды коюп, ошол максатка жетүү боюнча иш алып барып ошого умтулбаса, бул жашоо өзүнүн тыянагын бере албайт го деп ойлойм. Бүгүнкү күндө биздин эң биринчи максатыбыз бул өлкө башчыбыз урматтуу Сабыр Нуркожоевичтин жана министрлер кабинетинин төрагасынын Акылбек Үсенбековичтин бизге койгон талаптарын аткаруу, кынтыксыз аткаруу. Экинчиден мен жана сөзүмдө белгилеп кеттим, Лейлек району ичүүчү суудан, таза суудан, сугат суунан бир аз оор кыйынчылык абалдар бар экен деп ошол маселелерди толугу менен 100% аткарып жибербесек дагы ошону алдыга жылдыруу болуп эсептелинет да. Себеби дегенде биздин Лейлек району 95% агрардык район болуп эсептелинет. Биздин элибиз дыйканчылык менен жана мал чарбасы менен алектенет да бүгүнкү күндөрү. Ал эми дыйканчылык менен мал чарбасы менен алектениш үчүн эң биринчи эмне керек? Бизге суу керек. Ошол суу маселесин чечишибиз керек. Бүгүнкү күндө бизге баардык мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түз берип атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Баткен областы өзгөчө макамын алгандан кийин бир жылда 500 миллион сом акча каражатын бөлүп берип атат. Быйылкы жылда жогорку кеңештен карашты 1,5 миллиардка жеткизебиз деп. Ошол акча каражаты менен биз көп маселелерди чечсек болот. Андан тышкары инвесторлорду тартып келип алар менен иштешибиз керек. Биздин райондук фонддор бар. Райондук фонд менен иштешибиз керек. Ар тармактуу бизде эң негизгиси менин алдыга койгон максаттарымдын бири ушул айыл чарбасын өнүктүрүү болуп эсептелинет да. Андан тышкары өнөр жайды дагы өстүрүшүбүз керек. Бизден мен азыр ушул жерге келип 4 айдын 100 болду. Биздин районубузда өнөр жайы дээрлик жокко эсе десем аксап турат. Жок, аксабайт. Бул эми баягы агрардык ошол тармакта гана иштелип калган, өнөр жайында өнүккөн эмес да. Бурулбай калган. Бизде ошол Кыргыз нефтегаздын нефти чыгарган скважиналары бар. Анан бизге тиешелүү болгон көмүр кендери сүлүктүү кенине карайт. Анан башка өндүрүш тармагында дээрлик жок десем эсептейт. Бүгүнкү күндө Акылбек Үсенбекович дагы жанагы фондко берилген акча каражаттарын кайра каржы булактарды алып келе турган бир өндүрүшкө жумшагыла деп талапты коюп атат да. Ошол менен азыр айыл өкмөттөр менен мекеменин жетекчилери менен сүйлөшүп атабыз. Ошо өндүрүшкө жумшашыбыз керек. Ал акча жөн эле жок болуп кетпей, эртеңки күнү кайрадан акча каражатын алып келе турган булактардан болуш керек да. Анан эң негизгиси биздин районубузда ошо жана баса белгилеп айткандай суу тармагында эң чоң проект, көп жылдардан бери айтылып жүргөн проекттер бар. Бул Саркент суу проектиси, андан кийин Лейлек суу сактагычы. Буну дагы ушу жогорку жетекчилик менен азыр бир аз жылыштар бар. Ошол алдыга жылып кетсе район үчүн дагы чоң неме өбөлгө түзөт да өнүгүш үчүн. Андан тышкары Толкен тармагы бүгүнкү күндө мындай кыймылдабай турат. Толкен тармагын иштетишибиз керек. Мал жандыкту аз жаңы эле
ветеринария кызматынын жетекчиси айтып кетти, бизде 14.020 малдарга идентификация өткөздүк деп. Бизде 14.000 Баткен районунда, Кадамжай районунда ушундай малдын башы 20 сүт берүүчү малдарыбыз көп, бирок бир дагы сүт заводубуз жок. Ушуну эртең эле баардыгын аткарып жиберебиз дегенден алыспыз, бирок ошонун үстүндө дагы биз иштейбиз деген пландарды коюп атабыз ушул жерде отурган жетекчилер менен. Анан эң негизгиси ошолордун баардыгын аткаруу үчүн бизде тартип керек. Тартип маселесине көбүрөөк көңүл буруш керек. Тартип кайсы жерде болбосун да тартип болсо иш алдыга жылат деп эсептейм. Ушул жерде отурган жетекчилер, бүгүнкү биз студияга келбеген жетекчилер, айыл өкмөт башчылары баардыгыбыз чогулуп алып, Лейлек району үчүн, Баткен областы мамлекетибиз үчүн баардыгыбыз жалпы аракет кылып алдыга жылдырабыз деген ишеничтемин мен. Кыргызда жакшы сөз бар, жалпы тарткан жүк жеңил болот дейт. Мына бүгүнкү күндө облусубуздун жетекчиси Абдикарим Карбекович да бизден талап кылып атат жумушту баягы жөн эле бир креслого келип отура бербей, бир тыянактуу маселелерди чечип, иштерди аткаруу боюнча. Буюрса 23-жылы жакшы жыл болду, 24-жыл мындан да жакшы болот деген үмүттөбүз. Эң негизгиси башка региондордон өзгөчөлөнүп, Лейлек районунда биздин элибиздин тилегени да, жетекчилердин тилегени дагы чек ара маселеси так-нак чечилип калса, андан ары биздин Лейлек району мен ишенем болуп көрбөгөндөй өнүгөт. Себеби дегенде жаныбызда 3 миллиондон ашык калкы бар кошуна мамлекетибиздин облусу турат. Алар менен алака береке бересе болуп районубуздун өнүгүшүнө өтө чоң кедергисин алып келет. Кудай буйрса мен ишенем ага. Бирок баардыгыбыз жалпы аракет жасап иштешибиз керек. Кудай буйрса Лейлек району өнүгөт, өсөт. Азыр жаңы тиги спорт жаатында иштеп аткан биздин жигиттерибиз да айтып кетти. Бизде Лейлек районунда бир эле тармактан эмес, көп тармак. Спорт десе спорт, мынакей маданият тармагында көрүп атасыздар кандай таланттарыбыз бар. Ошол эле биздин элибиз алган мээнеткеч, иштерман эл, саясатты, өлкөнүн багытын туура түшүнгөн эл. Кудай буйрса биздин Лейлек элинде эл менен Лейлек району өнүкпөй турган эч кандай мүмкүн эмес да, өнүгүш керек. Мындай эл менен, мындай жер менен Лейлек району сөзсүз түрдө биздин республикабызда 40 райондар болсо, ошол 40 райондун алдыңкы саптарында турат деген ишеничтемин. Анан эми учурдан пайдаланып сиз уруксат берсеңиз, теле көрүүчүлөрдү алда келаткан жаңы жыл менен. Соңунда сиздин куттуктооңуз менен жыйынтыктайлы дегенбиз. Куттуктоону кое туралы, соңунда сиздин куттуктооңуз менен жыйынтыктабыз. Жакшы ой максат, ниеттериңиздер бар экен. Мына ушул ак ниеттер, чоң ниеттер, чоң максаттар орундалсын деген ниетте биз программабызды алда карай уланталы. Азыр биз бир музыкалык чыгармага кезекти берели дагы, андан кийин маегибизди уланталы.
Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыз токчулуктун жылы болсун. Эч ким жаңы жылда ооруасын. Бактылуу бол. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылың менен жакындарым менен куттуктаймын сени ак тилек менен. Жаңы жылың менен Кыргызстаным менен куттуктаймын сени ак ниет менен. Жаңы жылың менен жакындарым менен куттуктаймын сени ак тилек менен. Жаңы жылың менен Кыргызстаным менен куттуктаймын сени ак ниет менен. Улан Абдибакирович, Лейлек райондук салык кызматы быйылкы жылды 100% ошо салык топтоо менен жыйынтыктайлы деп жатсыздар. Буюрса 2024 жылы 100%дан ашыралы деген максат пландар барбы? Деги эле кандай максат пландарыңыздар бар? Өзүңүздөр билип атасыздар, азыр өкмөт тарабынан консолидированный доход деп коет, киреше 600 миллиардка чейин жеткиребиз деп атабыз. Анын негизги топтолуучу жагы салыктан түшкөн салык болуп атат да. Анын ошондо Лейлек району өз үлүшүбүздү кошобуз деп атабыз. Анан эмки жылга бүт салык кызматы эл менен салык төлөөчүлөр менен сабаттуулукту жоюп, мурдакыдай эмес салык төлөөчү карательный орган эмес, азыр эми элдин органы болгондой болуп, ошо менен бирге иш алып барып, Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрүүгө көмөктөш болобуз деп ойлоп атабыз, максатыбыз. Эмки жылда берилген планды 100%дан кем эмес, болушунча өсүү темп ыргагы менен берүүгө аракеттенебиз. Учурдан пайдаланып, эми Кыргыз элинде келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетейин. Дайыма жүздөрүнөн күлкү кетпесин, дасторкондору жакшылыктарга ачылсын. Бактылуу элибиз өнүккөн, өскөн мамлекеттерден болууга тилектешмин. Рахмат, сиздерге дагы жаңы жылда жаңы күч-кубаттарды, көп ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Анда эмесе бизде ушул алдыдагы пландар боюнча 2023 жылдын жыйынтыгы менен мыкты жетекчи деп табылган экенсиз, Осмонов Талайбек Бабакулович. Сиз дагы эми угуп аткан болсоңуз, куттуктаймын сизди. Мына быйыл мыкты жетекчи алыпсыз. 2024 жылга дагы мына ушул мыкты ойдон кандай пландарды, максаттарды коюп жатасыздар? Рахмат, мен сиздерди котомоз мыкты жетекчи деп табылган. Сүйүнчү бериңиз анда мага эфирден кийин. Мен дагы ойлорум ушул тармакта көп жылдардан бери эмгектенип жүргөн энергетик катары ойлорум, пландарым бар. Ушул элибизди негизги милдетибиз элибизди үзгүлтүксүз, себепсиз электр энергиясын менен үзгүлтүккө учурбай, үзгүлтүксүз электр энергия камсыздоо да биздеки. Ушул жаатта биз иш алып барабыз. Жана сөзүнүн башында Канибек Бисаков айтып кетти, жаңы кубаттуулуктар кошулат деп. Бул энергиянын кайра жаралуу булактарынан пайда болуп станциялар, анан эки ГЭС куруп атат. Ушул ГЭСтер курулуп, станциялар курулуп калса, биздин Лейлек районунун эли, жалпы эле Сүлүктү Лейлек чөлкөгө бир ишенимдүү үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат деп ойлойм да. Ошондо жаңы конуштар өнүгөт, жана айтылган проекттер ишке ашат. Ошондуктан себепсиз өчпөсүн. Биздин менин ниетим ушу элге туура ак кызмат кылуу, ушул бизге коюлган план тапшырмаларды жакшы өз убагында аткаруу. Ошого биз коллектив менен аракет кылабыз. Анан учурдан пайдаланып, электр энергиясы бул товар да. Халкыбыз муну бала түшүндүргөнбүз. Ушул электр энергиясынын товар экендигин билип, өз убагында үнөмдүү, максаттуу пайдаланып, анан төлөмдөрдүн өз убагында жүргүзүүнү мен сунуштап кетемин да, эстерине кайрадан салып кетем. Анан учурдан пайдаланып, облусубуздун халкын жаңы жылы менен куттуктап, облусубузда тынчтык болушун каалаймын. Ар бир абоненттин үйүнө жарык каалаймын, районубузга өсүп өнүгүүнү каалаймын. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Анан мүмкүн болсо, бир 3-4 күн мурда энергетиктердин кесиптик майрамы болду, 22 декабрь. Ушул кесиптик майрам менен ушул облусубуздун жалпы эле энергетика тармагында иштеген бүт энергетиктерди ушул
өтіп кетсе дағы кеш болса дағы ушу кештик байрамы чын жүрөктөн куттуктайм. Биз дагы куттуктайбыз, кеч болсо да чын жүрөктөн. Түшүктүү ишиңиздерде көп ийгиликтерди жарата бериңиздер, максаттарыңыздар орундалсын. Анда кайра эле ошол мыкты айыл өкмөт башчысы Рустамбек Кудайаров, сизде кандай максат пландарыңыз бар? Эми 23-жыл өтө ийгиликтүү болду. 24-кө дагы ошол жакшы бир пландар түзүп атабыз. Элге жумуш орун түзүү, дата сыян деңгээлин азайтуу, ошол сыяктуу социал абал жакшыртуу боюнча бир тоолуу пландар түзүп иш алып баратабыз. Кудай буйрса бир 23-жылда болгону мен айтпасам болбойт. Бул мына бир өлкө башчыбыз тарабынан Баткен облусуна 500 миллион сом жыл сайын бөлүнүп атат. Ошо чек ара жериндеги элдерди ошол жерде кармап калуу, жумуш менен камсыздоо боюнча ошол Ак Суу айыл өкмөтүнө ошондон 5 миллион бөлүнгөн. Ошондон биз бүгүн күндө муниципалдык ишкана ачканбыз. Бул жерге шагылды кайра иштетүүчү, курулуш материалдарын иштеп чыгуучу ишкана ачылган. Бул айыл өкмөтүнүн балансында ачылган. Айыл өкмөтүнүн балансында муниципалдык болуп ачылып, бул ишкананын максаты эми ошол жердеги элди жумуш менен камсыздоо биринчиси. Ошол экинчиси анан бул кайтарымдуу. Бул барган сайын ишкана өзүн актап, баягы 5 миллионго биз бүгүнкү күндө салып аткан акчабыз кайра кайтып бюджетке. Ошол ишкананы кеңейтип, чек арада элдерди жумуш менен камсыздарды датасынан көлөмүн азайтуу максатында ушундай иштерди баштадык. Буюрса 24-тө дагы ушундай бир эмелерибиз бар, пландарыбыз бар. Ошолорду ишке ашырабыз. Таза суу түтүгүн тарттык, биз жолдорду жасадык, ички жолдорду. Эми дагы калгандарын улантып ошол көйгөйлөрдү чечебиз деген пландар түзүп турабыз. Ушул акыркы сөзүмдүн жыйынтыгында кыргыз элин жалпы жаңы жылы менен куттуктайм. Элибизде тынччылык, токчулуктун жылы болсун, Кыргызстаныбызда өнүгүү боло берсин. Рахмат сиздерге. Рахмат, айтканыңыз келсин. Анда улай эле Адылбек мырза, сиз дагы ошол алдыдагы пландарыңыз менен айтып, жалпы кыргыз элин мүмкүнчүлүктөн пайдаланып куттуктап кетсеңиз болот. Рахмат. Биздин пландар негизинен ушу жаш өспүрүмдөр спорт мектеби алгандыктан биздин негизги максат ушу жаш өспүрүмдөрдү тарбиялап, ушу жакшы кылып, ушу шаарга жөнөтүш да негизги максатыбыз. Жана булар ошол жактан алат. Ал жакта деген бүт микрофонду жакыныраак алыңыз. Ал жакта бүт балдар күчтүү, айылдар күчтүү, эми өбүр көп да. Тажрыйба алмашат. Ошол жака барып, булар ошол жактан биздин негизги максат ушул. Анан 2024-жыл барыңыздардын жаңыңыздар менен элибизде тынчтык болсун, өнүгүп өсө берели. Рахмат, сиздерге дагы көп ийгиликтерди каалайбыз. Чемпиондорду даярдап чыгара бериңиздер. Анда Эсенбек, ушул учурдан пайдаланып, ата-энеңди куттуктасаң болот, балким мугалимдериңе ыраазычылык айтсаң болот, жалпы эле куттуктоонун айтып кетсең болот. Ошол 2024-кө мен апрель айында Кыргыз Республикасы кайрадан өтөт. Ошого катуу даярданып, биринчи орунду алганга аракет кылам. Жана ошол бүт кыргыз элини жаңы жылы менен куттуктайм. Жана учурдан пайдаланып, машыктыруучу Буранбаев Арзыкул агайга терең ыраазычылык билдирем. Ушул ийгиликтерге жетишкендиги үчүн ошол жалпы кыргыз элини жаңы жыл менен куттуктайм. Рахмат, сени да куттуктайбыз. Ийгиликтериң көп болуп, ата-энеңди жалпы кыргыз элине кубантып жүрө бер. Биз болсо анда сол тарабыма катар тизилген агаларыбызга кезекти берели. Алимкул ага 2024-жылга дагы наристелердин санын көбөйтөбүзбү деп коеюн. Мындай да, мен ошол былтыр жанагы алдыга койгон максаттар, пландар жанагы кыска убакыттын ичинде аткарыла турган, анан узак убакыттын ошол экиге бөлүнөт да. Ошол кыска убакытта былтыр ушул жерге жана көгүлдүр отко келгенбиз. Ошондо да мыкты жетекчи болуп келген элек. Быйыл дагы биздин ушул жетекчибиз Камил Бижакчы колдоп мыкты деп аталып, ошол былтыркы максатыбыз ишке ашып отурат. Анан алдыга койгон ошол максаттар негизден биз Лейлек району алыста жайлашканыбызга байланыштуу жанагы мисалы үчүн операциялар болуп калса, мисалы үчүн Ошто жасалат, Бишкекте жасалат. Ошол акырындап ошол эме кетип атабыз да. Ошол бошко барбай өзүбүздө жасап, өзүбүздөн жанагы бардык шарттарды түзүп, убара болбойт да. Негизи ошол аураны жаратышыбыз керек биз эмедечи.
Кадамдар ташталып атабы? Кадамдар ташталып атат. Ооба, мен эми жаңы директор болуп келгенден бери умуркайларга биздин больницанын демесинде операция жасалган эмес. Биринчи жолу операция жасалып атат. Анан ушул негизги кадамыбыз ушул умуркайларга болду. Анан буюрса 2 жылга же 2024-кө чоңдорго да жанагы оштон жасалат шкектен жасалат операцияларды башка услугаларды сосын өзүбүз көрсөтүшүбүз керек. Негизги биздин максат ушундай. Андан дагы приоритеттүү биздин максатыбыз бул жанагы инелик менен балалыктын өлүмүн кыскартуу. Ошол санын көбөйтүү, э? Обязательно сөзсүз санын көбөйтүшүбүз керек. Ушул өмүр сакчысы болгон кызматты тандаганыма сыйлыктан иштейм да. Чек ара сакчысы дейт, анан дагы башка эфир сакчысы деп коюңуздар бизде. Өмүрүң сак болбосо башка жакты эме кылбайсың. Ошондон негиздеп ушул жалпы телекөрүүчүлөрдү куттуктап кетем. Ушул өмүр сакчылардын атынан дайыма ден соолугуңуздар чың болсун, оорубаңыздар. Ошол бейтапканага эч ким барбай койсун. Жок, эч ким андай болбой жалаң ошол төрөгөндө Нуркайдын укканга келишин каалайм бардыгын. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Жакшы сөз бар го, эч качан оорубай дарыгерлерди банкрот кылбаган дегендейчи. Албетте бул тамаша. Калкыбыз оорубасын, сиздердин ишиңиздер ийгиликтүү болуп, жакшы максатыңыздар бар экен. Жана элди убара кылбай, алыска жөнөтпөй, өзүбүз эле бул жактан операциялар жасайлы деген абдан жакты мага өзгөчө. Мына ушул максаттарыңыздар орундалсын, ийгиликтериңиздер көп боло берсин. Рахмат. Анда Келдибек Исмаилович, сиздер качанга чейин кайсы жылы жумушсуз калтырайын деп атасыз кызматкерлериңизди? Болсо бул техникаларды бүт дагы жагынап келет деп атат. Ошолорду алып кийин асфальт завод, ошолорду куруп, жолдорду сапаттуу кылып жасайлы дейт. Куттуктап кетсеңиз болот жалпы сенин. Баарыңыздар жагын жумуңуздарга эме деппи? Жолуңуздар шыдыр, жолдошуңуздар кыттыр болсун деп. Ооба. Биз шыдыр кыла берели жолуңуздар дейсизби? Кысканыбызга куттуктоо болду. Рахмат. Анда Бабырайым Кожонбаевич, сизден ушул жаңы жылдык куттуктоо жана план максаттарыңызды биз да билели. Өзүңүздөр жакшы билгендей, азыр Самалип аймак деген система кирген. Ооба. Биздин эми ишканабыз негизинен мамлекеттик ишкана, элдерди тейлөө, болгондо да аярлуу катмарларды тейлегендиктен менин ниетим, пландарым менен ушул сапаттуу тейлесек, элдерди убара кылбай сапаттуу тейлесек, азыркы Самалип аймагыбыз мыкты кирди. Айылдарда баарга өздөштүрдү, биздин ишкана, биздин министрлик биринчилерден болду өздөштүргөн. Азыркы убакта элдерди толук кандуу тейлеп келатабыз. Эми негизги эле жаңы жылда тилегим эле ушу майыптуулуктун саны аз болсо, майыптар деген эле биздин 6 саны собол эле биздин катарыбызга кошулса деген ниеттер, асманыбыз ачык болсо, молчулук, токчулуктун жаңы жылыбыз, молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Ал эми биздин тейлебибиз сапаттуу болуп, эл үчүн кызмат кыла берели. Мына ошондой ой максаттарыңыз орундалган болсун. Жалпы биздин ушул телекөрүүчүлөрүбүздү жаңы жыл менен куттуктап калуу тилектериңизди айтып кетсеңиз болот. Урматтуу жалпы эле Кыргызстан кыргыз элим, баарыңыздарды кирип келе жаткан 2024 жаңы жылыңыздар менен чын дилим менен өзүмдүн атымдан, ушундай эле Лейлек районунун эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын эмгек жамаатынын атынан куттуктаймын. Жаңы жыл жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун жана тынччылыктын жылы болсун. Оорубайлы, сыркабайлы, азыркы айтып кеткендей, өзүм айтып кеткендей, майыптуулардын саны аз болсун, жакын үйлөр жок болсун, алдыга экономикалык өлүккө мамлекеттердин санына кошулуп, алдыңкы өлкөлөрдөн болуубузга ниеттенип кетем. Ылайым эле ошондой болсун. Максат тилектериңиз орундалсын. Улукбек Иматович, ушул негизи билим берүү тармагында жанагы мамлекеттик жогорку сыйлыктарды алган, тагыраак айтканда баягы эмгек сиңирген мугалим, билим берүүнүн мыкты кызматкери, же болбосо жанагы сиз буга чейин айтып өткөн предметтик олимпиадалардын республикалык турлардын жеңүүчүлөрү болуу бул көбүрөөк сыймык алып келет болуш керек сиздерге. 2024 жылы мына ошолордун санын көбөйтүү боюнча негизи сиздер тараптан мындай бир аракеттер болобу же ал өздөрү тараптан аракеттер болуш керекпи? Сиздер кандай колдоо көрсөтөсүздөр аларга? Албетте бул аракет эки тараптуу болуш керек.
окуучу, мугалим, анан аны мындай көзөмөлдөөчү дейбизби, биз тараптан колдоочу, багыт берүүчү үч тараптуу болуш керек да, бул бир эле тараптан болсо болбой калат. Албетте 23-жылы бир мугалимибиз эмгек сиңирген мугалим наамын алган, бул Жошбай Каримов. Кудай буйруса дагы ниетибиз бар, ушул 24-жылы дагы муну улантып, ушундай мугалимдерибиздин санды кошууга. 24-жылга биздин негизги тилегибиз, максатыбыз алдыбызга койгон ушу капиталдык оңдоп-сөйдөн өтүп жаткан жана курулушу жүрүп жаткан 4-5 мектебибиз бар. Мына ушуларды толук бүткөрүп пайдаланууга берүү. Экинчиси, окуучулардын билим сапатын көтөрүп, ошол предметтик олимпиада, тесттик көрсөткүч, жылдын мыкты мугалими кароо сынагыны жок дегенде ушул быйылкы деңгээлден төмөн түшүрбөй кармоо. Үчүнчүсү, мугалимдердин билимин өркүндөтүүнү 1000ге жеткирүү. Өзү жылыга 20% биз билимди өркүндөтүп барышыбыз керек. Анан жалпы эле мугалимдер жамаатына ушул окуучуларга татыктуу тарбияны берип, чыгармачылык менен иштөөнү максат катары алдыбызга коюп, терең иш жүргүзөбүз. Жакшы, максат тилектериңиздер орундалсын, анда куттуктоо сөз сизден. 24-жылга жалпы кыргыз элиме токчулук, молчулук, байгерчилик, ынтымактык, биримдик каалаймын. Жашасын Кыргызстан. Жашасын Кыргызстан. Рахмат, Мыктыбек мырза. Ошол 14.000 баш ири мүйүздүү малдардын санын канчага жеткирейин деп 2024-кө план койдуңуз? Рахмат сурообузга. Бизде негизи эле 2024-жылы ошол Лейлек районунун малдардын арасында ооруларды болтурбоо же болбосо эпизоотиялык абалы туруктуу кармоо. Биздин негизги эле планыбыз биринчиси ошол. Экинчиси тамак аш коопсуздугу. Тамак аш коопсуздугун толук жоопкерчилик менен мойнубузга алып, ошону контролдоо. Андан кийин жумушка келерде сиз айтып кеттиңиз пландарды. Бизде мен да өзүмдүн пландарды койгом. Демек сиз жакында жетекчи болдуңуз. 6 ай болуп калды. 6 ай бизде болду, жетекчи болуп келгенде. Биздин Лейлек районунда ветеринардык санитардык талаптарга жооп берген мал базар жок. Андан кийин ветеринардык санитардык талаптарга жооп берген мал союучу жай жок. Ошолорду мына өзүбүздүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен, акимибиз менен, Канмет Бизаков менен биргеликте азыркы учурда ветеринардык санитардык талаптарга жооп бере турган Разап шаарынын мэриясынын жардамы менен муниципалдык мал базар курулат. 2024-жылы буюрса ошону ишке берип, ветеринардык негизги эле мал базар бизде өтө орчундуу маселе. Ошол жерге бир жугуштуу оору мал келсе эле, малдын источник оорунун таркатуучу булак болуп эсептелип турат. Анткандай ошо мал базарда ветеринардык санитардык талаптарга жооп бериш керек. Андан кийин убойный цех боюнча дагы, малды союу боюнча дагы ал жерге дагы ошол биздин Разап шаарынын мэриясы тарабынан 2024-жылы буюрса пландап атабыз. Ошону да ишке берип, ошол жерге толук ветеринардык контролду жүргүзүү. Негизги пландар ошол. Жакшы пландарыңыз бар экен, анда ийгилик каалайбыз. Сизге 2024-жылга күч кубат менен жакшы ой максаттар менен кирип атасыз. Анда жаңы жылды куттуктоо систем болсун. Ушул убакыттан пайдаланып, негизи эле кыргыз элине 2024-жыл токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Кыргыз Республикасынын экономикасы өсүп өнүгө берсин. Алардын катарында мына биздин Баткен областыбыз өнүккөн областтардын катарына кошулсун. Алардын арасында Лейлек районубуз, өзүнүн акимибиз айтып кетти, Лейлек районубуз Баткен областынын Лейлек районунан башталат деп. Лейлек районубуз Кыргыз Республикасынын райондорунун арасында эң алдыңкы райондордон бир. Эң негизгиси малжандыктар көбөйсүн деп коебуз да. Эң негизгиси малжандыктар көбөйсүн. Рахматжан. Канимет Бизакович, байкадыңызбы, бардык жетекчилер максат планын айтып жатканда сизге шилтеп жатат. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен, жергиликтүү бийликтин жардамы менен дегендей. Албетте, бардыгыбыздын максатыбыз дагы көздөгөнүбүз да бир. Мен жана дагы сөзүмдү айтып кеттим эле. Чогулуп тарткан жүк жеңил болот деп. Анан Кыргызда да жакшы сөз бар. Жалгыз тарак эч убакта бак болбойт. Кудай буйрса, ушул жерде отурган бүгүн эфирге келе албаган жетекчилер менен, айыл өкмөт башчылары менен биргеликте
Leylek районун көтөрөбүз деп мен ишенем. Бир эле бул жерде айтылган жетекчилердин багасы темез эмес, мен да буларга шилтеме кылып сөзсүз түрдө ар бир жетекчи өзүнө бөлүнгөн бөлүктө жакшы иш алып барса, жалпы районубуздун иши алдыга жылат. Районубуздун иши алдыга жылса, облусубуздун иши алдыга жыгат. Облусубуздун иши алдыга жылса, мамлекетибиздин иши алдыга жылат. Кече жакында урматтуу Сабыр Нуркожоевич курултайда баса белгиледи. Кудай буйруса, Кыргыз мамлекети өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кошулат деп. Ошондой эле пландар менен, ошондой эле иш аракеттер менен биз ар бирибиз салык кызматы Leylek районундагы алдыңкы салык кызматы болуш керек. Билим берүү тармагы, райондогу билим берүү тармагынын алдыңкысы болуш керек. Ошол менен жалпы Leylek району алдыга жылыш керек. Leylek району алдыга жылып, облус алдыга жылып, ана мамлекетибиз өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кошулганга бардык шарттар бар. Бардыгыбыз жалпы аракет жасашыбыз керек. Мына ушундай максат пландарыңыздар орундалсын, анда мен сизге бир жыйынтыктоочу, жалпы ушул куттуктоо сөз сиздин сөзүңүз менен программабызды жыйынтыктасак. Рахмат. Мен биринчиден ушундай эфирден убакыт берип, Leylek районунун жетекчилигин, биздин маданият кызматкерлерибизди чакырып шарт түзүп бергениңиздерге улуттук телерадио компаниянын Баткен телесине чоң ыраазычылык айтмакмын. Шарт түзүп бердиңиздер. Ушун менен эле бүгүнкү эфирде айтылган сөздөрдүн баардыгы, айтылган каалоо тилектердин баардыгы ийгиликтүү ашышына баардыгыбыз аракет жасашыбыз керек. Ал эми биздин Баткен областынын элине Leylектик туугандарыма 24-жылы эң оолу тынчтыкты, чек арабыздын бекемдигин тилейм. Кудай буйруса, алдыга коюлган максаттардын баардыгы ишке ашып, элибиз тынчтыкта, бейкуттукта жашап, өнүккөн мамлекетте, өнүккөн облуста, өнүккөн райондо бакубат жашооду тилейм. Ар бир адамдын жашап аткан турмушунда эң биринчи үй бүлөсүнө, баласына тилеген тилектери бар. Ошол ар бир биздин баткендиктин, ар бир leylектиктин, ар бир кыргызстандыктын тилектери орундалсын. Билим берүү тармагында болобу, саламаттык сактоо тармагында болобу, баардык тармактарда ийгиликтер болсун. Элибиз тынччылыкта, бакубатчылыкта жашасын. Быйылкы жылы аткарылбай калган иш максаттар болгон болсо, 24-жылы ишке ашсын. Бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен, ошонун ичинде эң биринчи ушул Баткен ТВнын эмгек жааматына рахмат чоң. Сизге жетекчиликке ийгиликтерди, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буйруса, иштеген форматыңыздар өзгөрүп, сиздерде дагы Кудай буйруса Баткен ТВны, BBC-ни көргөндөй башка дүйнөлүк каналдарды көргөндөй көрүүчүңүздөр көп болсун. Эл журтубузду келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаңы жылыңыздар кут болсун. Рахмат. Сиздердин дагы жаңы жылыңыздар кут болсун. Атайын убактыңыздарды бөлүп, ушул алыскы аймак экенине карабай келип бергениңиздер үчүн, аткарылган иштер, алдыда коюлган пландар боюнча айтып бергениңиздер үчүн рахмат айтамын. Чындыгында абдан жакшы пландарыңыздар бар экен. Аябай толкунданып уктум чындыгында. Мына ошол сиз белгилеп кеткендей сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө аткарылып, 2024-жыл Leylek району үчүн болуп көрбөгөндөй өнүгүү жылдардан болсун деген жакшы ниетте биз программабызды жыйынтыктап
тууралуу. Анда урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин маданият кызматкерлери, эгер мүмкүн болсо баарыңыздарды бул жака чакырайын. Баарыбыз ордубуздан туралы мына ушул соңку музыкалык чыгарманы маданияттын мыкты кызматкери, эң жаш кызматкери десек болот, Сагын Сайфиддиновдун Муңайган жоктур деген чыгармасы менен биз жыйынтыктасак. Azaptan canlı sen salıp Attın ay bilsem oşondo Ayabay dilim munçalık Attın ay bilsem oşondo Ayabay dilim munçalık Burala basıp sen gelip Bol bodun mağa can şerik Mundu bir robon ırırdatta Mun kaygan yoktur mençelik Sen yaraşıp ardından bari karaşıp Ançalık neye aşıktım Ardaktan seni talaşıp Ançalık neye aşıktım Ardaktan seni talaşıp Burala basıp sen gelip Bol bodun mağa can şerik Mundu bir robon ırırdatta Mulaygan çoktur mençelik Mundu bir robon ırırdatta Mun kangan çoktur mençelik Burala basıp sen gelip Bol bodun mağa can şerik Mundu bir robon ırırdatta Mulaygan çoktur mençelik Mundu bir robon ırırdatta Mun kangan çoktur mençelik Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушун менен бүгүнкү Көгүл-Трот 2024 долбоорунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүнкү майрамдык чыгарылышыбыздын сыйлуу коноктору Лейлек районунун жетекчилери, Лейлек районунун алдыга сүйрөгөн мыктылары жана албетте Лейлек райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери болду. Ал эми берүүнү мен Миңгүл Көчөрова алып бардым. Сиздерге жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө тынчтыкты, бакытты, жалпы эле кыргыз элибизге, Кыргызстаныбызга өнүгүүлөрдү, өсүүлөрдү каалайбыз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.